Ыйык Рамазан айында ушундай сонун жасалгоолор артымда турат. Биздин көрүүчүлөргө да жана катышуучуларга дагы бүгүнкү үйлөнүп жаткан жаштардын тою канчалык деңгээлде чын экенин биз бүгүн тастыктап бериш үчүн жума күнү кайрадан биз жолуктук долбоору сиздер менен көрүшүп отурабыз. Бүгүн студиябыз өзгөчө көңүлгө, өзгөчө маанайга, өзгөчө тойго бөлөнөт го деп бир нече көз ирмемдерден кийин ошол бактылуулук көз ирмемдерди биз сиздерге сунуштап бергенге мына дагы даяр болуп турабыз. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, баарыңыздардын экранга жакын келип беришиңиздерди суранабыз. Урматтуу катышуучулар, сиздер дагы жана мен дагы жалпы НТС телеканалы да бул жаңылыкты жалпы ушул 2 жаштын оозунан уккубуз келип атат. Бүгүн бизде той жана канчалык деңгээлде чын экенин азыр бир аздан кийин биз эки жуптун өз ооздорунан уга алабыз. Анда кол чабуулар менен, жакшы ыр менен, жандуу музыканын коштоосунда биринчи ырдап туруп тосуп алчы келиңиздер. Кол чабуулар менен бүгүн биз Ислам менен Назираны студияга тосуп алалы келиңиздер. Ал эми катышуучулар жандуу ырдап жана жагымды ырдайсыз. Дагы катыраак келиңиздер. Келиңиздер, жүгүнүп 2 жаш. Жардат жок. 3 жол жүгүнүп. Биздин көрүүчүлөр дагы аябай көп нерсени түшүнбөй калды жана катышуучулар биз дагы. Дароо эле микрофонду Ислам мырзага көргүм келип атат. Ислам мырза, чын эле үйлөндүңүздөрбү? Ошол жөнүндө эле айтып коесуздарбы экөөңүздөр тең. Андан кийин биз 100% куттуктайлы, Келиңиз. Ислам мырза, бизде көрүүчүлөр да миллиондогондо көрүүчүлөр күтүп атат. Ал эми биздин катышуучулар биз дагы күтүп атабыз. Азыркы убакта той эми болгонтабы же чындап үйлөндүңүздөрбү же үйлөнүп нике кыйылдыбы? Ассаламу алейкум барыңыздарга. Биз чындап үйлөндүк. Назира, сиз чын эле турмушка чыктыңызбы ошондо? Ооба, чын эле турмушка чыктым. Кол чабуулар менен сиздерди төргө узатып коелу. Биз жолуктук долбоору ар дайым катышуучулардын бактысына себепкер болгонго биз кызмат кылып келебиз. Бүгүн дагы 2 жаш үйлөнүп турганына абдан биз кубанычтабыз. Ким бизди көрүп жаткан болсо, сөзсүз түрдө дароо эле жакшы комментарийлерди бизден аябайбыз. Анда чыгарылышты алдыга карай улайбыз. Биз жолуктук долбоорунун демөөрчүсү, Орто Азиядагы эң даамдуу чайлардын бири бул апамдын чайы. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, эгерде сиздер бизди көрүп жаткан болсоңуздар, апамдын чайын ичип көрүңүздөр. Анткени рахат тартуулоочу чай бул апамдын чайы. Экинчи сезон башталгандан бери эле негизи Ислам менен Назира шарттарды бусканга аябай жакын экен. Дал ошондой эле сезимдерим менен күрөшүп, биздин да кичине шартыбызга байланыштуу кылбай, өздөрүнүн шарты менен баш кошуптур буга чейин. Анан эмне себептен мынча шашылыш болуп кетти, Ислам мырза, Назира? Толук эле чечим чыгардыңыздарбы? Ислам, сизге сөз берейин. Эми кандай болсо да биз кубанып атабыз, албетте. Бирок 3-4 айдан кийин деп мындай эфирлерден пландап атпадык беле, бул жолкусун уже дароо эле үйлөнүп алганыңыздарга эмне себеп болду? Ассаламу алейкум бардыңыздарды, кыргыз элим. Ыйык Орозо айыңыздарды куттуктайм. Ошо орозоңуздар кабыл болсун. Андан да катышуучулар баарыңарга салам жолдойм. Бул нерсеге себеп болушу эми биз жөнүндө башында баары эле жакшы болуп келип атты, анан акыркы чыгарылыштарда аябай хейттер кетип калды да. Бардык нерсе Назирага дагы, мага дагы аябай жаман сөздөр көп кетип калды. Анан өкөз туруп, эми бул нерсенин башында өкөз кабыл алганбыз, бизде эч ким кыйнаган эмес. Ошондуктан эгер чындап эле бирибиздин адамыбыз болсок, бул нерсени тагдыр дейбизби, балким
жараткандан дуа кылып, жараткандан сурандым да, эгер чындап эле биз бирибиз үчүн жаралган болсок, татыктуу болсок, бүгүнкү күнү баш коштур деген мындай иште Назирада да, менде да ошондой чечим чыкты. Анан мен Назиранын көзүнчө эле телефондон өзүмдүн ата-энеме чалдым. Ал нерсени Назира өзү да угуп жатты. Анан айттым, эми жакшылап биз ушундай чечимге келдик, каршы болбойсуздарбы? Анткени мен планымда жок эле да, аз ушундай тезикте үйлөнүп кетем деген. Ата-энем туура кабыл алды. Анан ошентип өзүбүздүн чечимибизге, бирибиздинке баш ийип, анан ошентип кетип калдык. Назира, ислам сизди мага турмушка чык деп эч кандай кыйынчылык туудурган жокпу? Өз көңүлүңүз менен эле турмушка чыктыңызбы? Сиз айтыңызчы, сизди угалы. Баарыңыздарга салам. Бул суроого жооп берип кетейин. Ооба, бул чечим экөөбүз бир эле чыгардык. Эгерде ушул күн бизге чындап эле буйруган болсо, анда буйруду деп тагдырга таштадык. Ошо менен ошондой эле мен ата-энеме чалдым. Ата-энем башында деген кызым жок, кое тур, биз үйдөгүлөр менен таанышалы, сүйлөшөлү, анан пландайлы, кыз аты менен кетсин деп айтып аткан болчу, бирок ага жетпей эле чечим чыгарса болду го көз. Эми негизи жигиттин чечкиндүү болгону жакшы да, көрдүңүзбү? Азыр көптөгөн кыз. Салам, биз жолуктук долбоордун көрүүчүлөрү. Канат үйлөнүп отурсуң деп жалпы куттуктоолорго чоң рахмат. Үйлөнгөндөн кийин дагы бир менин жаңылыгым бар. Honda Bike KG эми өзүнүн магазинин ачты. Былтыр мен партнерым менен Honda Bike KG'ни алып келип ачкандан кийин Кыргызстанда көптөгөн кардарлар ушул биздин мотоциклды рассрочка жолунда только паспорт менен Эко Ислам банк аркылуу алышып, өздөрүнүн эң жакшы комментарийлерин беришип, жана Бишкекке 7 дуанга Honda Bike KG биздин мотоцикл тарап жаткан убагы. Биз жолуктук долбоордун көрүүчүлөрү, Канаттын мотоциклы деп келип бизден соода кылсаңыздар болот. Анткени мотоциклдар 74 000 сомдон өйдө кетет. Только паспорт аркылуу Эко Ислам банктан аласыздар. Биздин филиал Ошкодо ачылып отурат. Кыргызстандын бардык жагына доставка бар. Андыктан ушул номерлерге чалып Honda Bike KG'ден мотоцикл алыңыздар да, сүйүүгө биз жолуктук деп эң жакшы маанайда айдаңыздар, тебиңиздер. Кыздардын жашоодо көйгөйү ошол сүйлөшкөн балдар чечкинсиз болуп эле ошентип убакыт өтүп жүрө берет. Мына чечкиндүү болдуңуздар, Ислам айткандай баары буйрук экен, канчалык миң айтсаң дагы. Назира башында айтчу эмес беле, Ислам байке мындай бир аз чечкинсирээк, айта албай эме кылбайт деп. Анан мына чечкиндүү деп намыстанып кетесиң, мына чечимби, анда мына чечим ушундай болот деп. Бардык нерсени өзүмдүн жоопкерчилигиме алдым. Назира да буга чейинки болуп өткөн нерселерин экөөбүз мындайча айтканда бирибизде кечирим сурап, туура кабыл алып, ошо буюрса чака мамлекет катары, үй бүлө катары алдыда келечекке аттандык десек болот. Бул 100% реалити шоу болгонго, көптөрү дагы ар кандай сыртта көрүп жаткан биздин көрүүчүлөрдү ишенбеши мүмкүн. Экөө чындыгында сезим жок эле, балким жөн эле Ислам шашып эле үйлөнүп алды окшойт, Назираны кой бербеш үчүн депчи. Эгерде канчалык деңгээлде сезим менен, канчалык деңгээлде жакшы көрүү менен, сүйүү менен баш кошсоңуздар, экөөңүздөр бири-бириңиздерди карап, мен сени үчүн, сезим үчүн, мен сени жакшы көрүп, сүйүп баш коштум деп айтып кое аласызбы көзүнө карап? Мен сени жакшы көрүп, сезимдер менен сени өзүм жубайым катары кабыл алгам. Язды аламын. Назира, сиз мен өзүм жүрөгүмөн чечим чыгарып, сени тандап турмушка чыктым деп айтсаңыз. Эми кыз жигит эмессиздер, уже жубай. Мен да өз чечим менен сизди тандадым. Чыныгы сезимдер. Байкай алдыкпы, көрүүчүлөр? Анда катышуучуларды куттуктап коелу, келиңиздер. Кыска суроолоруңуздар болсо да берсеңиздер болот. Анткени экөө турмуш жолуна аттанды, эң нерсе жакшы жаңылык менен. Ассаламу алейкум, жалпы НТС телеканалынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле катышуучулар. Бүгүн бизде өзгөчө жаңылык экен. Биз дагы азыр көрүп алып, суктанып отурабыз. Негизи бул 2 жашка бүгүндөн баштап 2 жаш болуп аталып калды. Буга чейин да суктанып келгенбиз. Анан кечеге кичине ала карамышы каттап
ары бери болгон нерсе болгон экен, бирок ага карабастан мына сонун чечим чыгарып 2 жаш бактылуулардын катарын толуктап турат. Мен биринчиден Ислам кечирим сурайм, ушу колуң карап коюңчу, суранчы. Келиңиз. Жуксун деп мына мен да ушулардын катарын толуктап үйлөнөйүн деп бир колуң кармап кучактап коюңчу. Красавчик. Мен ушунчалык сүйүнүп атам. Бактылуу болгула, бакыт каалайм. Ислам үйлөнгөндөн кийин шым мага берчи, ырым кийип алайын десең. Бактылуу болгула, бакыт каалайм. Назира, сен эч жаңылган жоксуң, анткени ушундай Исламдай чечкиндүү жигит менен кол кармашып баратасың турмуш жолунда. Даңгыр жол. Ушул нерсени айтам, мен толкунданып атам. Мен өзүм үйлөнгөндөй болуп атам азырча. Чоң рахмат. Буйрусун сизге да Рыскелди мырза. Саламатсыздарбы? Ислам, Назира, экөөңөрдү бүгүн көрүп алып мен шоктагы болдум, өтө кубандым. Анткени мен көп эфирге келбей калгандыктанбы, мен көп нерсени кой бериптирмин, аябай өкүнүп атам. Бирок чындыгында экөөңөр бири-бириңерге топ келишкен жаш жубайларсыңар. Мен силерди биринчи көргөндө эле эсиңер деп айткам, жарашасыңар бири-бириңерге депчи. Ошон үчүн мен айтат элем, Ислам молодец, чыныгы эркек деген сендей болуш керек, көрдү, сүйдү, алды дегендей. Назира дагы молодец кыз экен. Кандай десем, билбейм, аябай толкунданып атам, чын элечи. Өзүмдүн прям сиңдимди турмушка узатып аткандай эле, бактылуу болгула. Чоң рахмат. Ислам, Назиранан бул нерсени айтып кетпесек болбойт, коомчулукта да суроо туулат ичинде. Турар ошондо уктубу? Сиздердин баш кошконуңуздарды кантип айттыңыздар? Ошол жагы эмне болду? Ооба, Турар укту. Негизи Турар менен мен сүйлөштүм. Жигит катары экөөсү чечишип, ал нерсени Турар да туура кабыл алды. Бул жерден эми балким Турарга да сөз кетиши мүмкүн. Эң баш кызы биз бактылуубуз, ошол нерсени Турарга да каалайм. Анын дагы тагдырына, жашоосуна жакшы бир ыймандуу жакшы кыз жазылган. Буюрса ал дагы өз теңин табып бактылуу болушун мен чын жүрөктөн каалайм. Келиңиз, Океана. Сиз айтып коюңуз. Мен дагы Ислам кошулуп Турар байкеден кечирим сурап коеюн. Менин айыман көп бузуучулар да болуп кетти. Эл журтуна жаман көрүм калды. Жана кыргыз элинен кечирим сурап, жана ата апалардан да кечирим сурайм. Сон, Океана. Бардыңыздарга салам. Биринчиден сиздерди куттуктайм. Негизи мен ишене албай, азыркыга чейин ишене албай отургам. Биринчи укканда чындап элеби депчи. Анан негизи ойлогом бул жактан үйлөнүп туруп анан кетет го депчи. Үйлөнгөнүңөрдү уже үйлөнүп алганыңарды уккан эмесмин. Азыр угуп алып чындап шоковое состояние болуп атат. Бирок аябай бири-бириңиздерге жарашасыңар. Дайыма бактылуу болуп жүрө бергиле, бири-бириңерди түшүнүп. Ошол айтар сөзүм жок чынында. Бакыт каалайм. Чоң рахмат. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Эки Рамазан айында ниет кылып кармаган оразаңыздар кабыл болсун. Ислам, Назира, эки дүйнө бактылуу болгула. Айтарым кушбойбек болсун, Ислам. Чоң рахмат. Биз чындап мындай аябай шок болдук. Баягы бир жума мурун эле, өткөнкү жумада эле уже бири-бирине бир ай убакыт берип аткан. Анан бир жуманын ичинде ушундай чечим чыгарып, үй бүлө түптөп кеткениңерге биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Эки дүйнө бактылуулук каалайбыз. Алдыдагы жолуңар даңгыр болсун. Ошо эки жакка тегиз караган, үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болгула. Тайыр жолу куттуктайм. Рахмат айткан кезин. Рахмат. Мен азыр Ислам жанында отура алып аябай уялып атам да. Неге? Өткөнкү эфирде бетине айтып салган үчүн Ислам мен кечирип койчу. Назира экөөңөргө чын жүрөктөн бакыт каалайм мен да. Назираны ыйлатканга эч качан жол бербе. Дайыма бири-бириңерди колдоп, түшүнүп, эки дүйнөлүк бактылуулук каалайм. Рыскелди үйлөнсө, Рыскелдин да кечиресизби ошондо? Рыскелдин отношениясын мага оңдосо кечиргенге даярмын. Рыскелдин деле. Эми пенде болгондон кийин негизи кечиримдүү болушубуз керек. Туура айтат. Марал сага да эч кандай менин эч нерсем жок, баары жайында. Биз мурункудай эле бир тууган катары бардыгыңыздар менен, ошол жерде отургандар менен баарыңыздар бир тууган катары эле кабыл алам. Эч кандай эч ким силерге таарыныч эмес, капачылыгым жок. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Кыргыз элим, Канат мырза, ошондой эле Назира, Ислам, бул экөөнүн махабаттын ортосунда мен да бармын постоянно. Эми экөөңүнө чындап бакыт каалап коеюн. Назира ошо акыркы эфирде айтты эле, мен баары бир Исламга тием деп, мына тие болуптур.
жакшы экөөңөргө бакыт каалайм, эки дүйнө бактылуу болгула. Кандай чечим чыгарсаңар дагы өзүңөр үчүн биз аябай кубанычтабыз. И шок болдук биз деле болуп. Биз деле ушинтип эле сразу үйлөнүп алат окшойт, эч кимге айтпай эле. Рахмат. Ошол бактылуу болгула. Кубанычбек, андан кийин Бегим айга да сөз берип коелу. Бегим айдын куттуктоосу бардыр балким. Саламатсыңарбы? Биринчиден бактылуу болгула, өмүрлүү болгула. Жашоодо эми ислам өйдө ылдый болот, Назира ар кандай болот. Ошолорго туруштук берип, кээде жок болот, кээде бар болот. Ошолордун баарына туруштук берип, бактылуу болуп, кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Көп балалуу болгула. Буюрса келечекте биз сыймыктанган жубайлардан болгула. Биз да сыймыктанып атабыз. Бегим ай, келиңиз, аябай сүйүнүп атабыз, Ислам мырза, Назира, тоюңар кут болсун. Силерди көрүп чынында аябай кубанып атам. Себеби дегенде акыркы эфирлерде силердин ажыраганыңарды көрүп жүрөгүбүз тыз этип, экөөңөрдү ажырата албай отурганбыз да. Мына биз бүгүн бизге ушундай сюрприз кылып эле өтө чоң жакшы жаңылыктар менен келдиңер. Ошо тоюңар кут болсун, бактылуу болгула. Экөөңөрдүн сүйүүңөр, сезимиңер баардык нерсенин жеңишине ишенгем. Ошол нерсени бүгүн да көрүп отурам. Дагы да кубанычтамын, бактылуу болгула. Чоң рахмат айткан келсин. Рахмат. Бүгүн өтө өзгөчө күн деп айтсам болот. Себеп дегенде Ислам байкени мен жүрөгүмө жакын адам катары алгам да, уже жакшы сүйлөшүп. Бүгүнкү үйлөнүү той десем болот, Үйлөнүү тоюңуздар кут болсун. Назира, сен туура тандоо жасадың деп айта алам 100%. Ислам байке бактылуу болуң. Бүгүн өзүм тоюм болгондой эле кубанып атам да, же бир тууган байкем той болуп аткандай элечи. Ислам байке, байкеңиз болсо эми Назира эмес, жеңеңиз болот. Жеңе бактылуу болуңуздар. Чында байкеңиз болсо, аны куттуктоолорду анан эфирден сырткары да куттуктайбыз. Биз азыр кичине кызыктуу маалыматтарга өтө турган болсок, той кандай болду? Той каякта болду? Бишкекте болду же Токтогулда болду? Жок, той мындай эле жакын ата-энем жакын туугандарын кошуналарын чакырып үйдө чакан той болду. Негизи заманбап тойбуз, буюрса май ичи болот. Азырынча туура эме убагы белгиленип, буюрса жакын арада мен бардыгын тактап, анан баарыңыздарды буюрса тойго чакырам, келип сыйлуу конок болуп кетсиңиздер. Чоң той ошондо май ичи болот экен да. Буюрса май ичи. Жакшы. Буюрса тойдон жолугат ким? Бишкекте каласызбы? Менкем ата-энем туугандан баары Токтогулда болгон үчүн ошо Токтогулда болот. Токтогулга барышат мына буюрса. Кыргызда ар бир мырзанын милдети үйлүү болуш керек, үйлөнүш керек жана машина алыш керек. Ал эми мен Ислам менен Назирага дагы ушул куттан үйлүү болушун каалайт элем. Анткени көчө жакында кут курулуш компаниясы кут өргө өзүнүн жаңы объектисин 3 жылда бүтүрүп берип, 660 батирди өз ээлерине тапшырып берген учуру. Урматтуу жалпы кыргызстандыктар, эгерде сиздер арзан баада жана өзгөчө сапаттуу үй алгыңыздар келсе, анда мен кут курулуш компаниясын сиздерге сунуштайм. Кыскача бир видео тартканбыз, баарына чын эле үйлөнүштүр факты менен ошондой эле өзүбүздүн жакшы жаңылыгыбыз менен бөлүшөлү деп атайын бир видео даярдап келгенбиз. Ошондуктан баарыңыздар көрүп коюңуздар. Экранга көңүл буруп беребиз, көрүүчүлөр жана катышуучулар.
уйдабыз. Назира келиндик кызматта. Эне жазайын да отурсуң я. Салат жазган аттыр. Чагырыз, кандай болорун. Жүрөк бирдей согуп, айлансын бир адамга. Биз жолуктук, сүйүүгө биз жолуктук. Күттүргөн экөөбүздү сагындырган. Жүрген киши жакшылыктын үстүндө ойтордо кулдапыздар жаман болуп жүргөн ошондой болот, ошондой эле келе атканбыз. Кудай силерге озун өмүр тынч жакшылык берсин. Ынтымактуулук тилекем бармагыда, сабырдуу болгула. Бул үй бүлө болгондон кийин, эки адам болгондон кийин бири-бирин окшошпой калган учурлар кездеше берет. Ошондо бири-бириңерге сабыр кылгыла. Бириңерге сүйөк таяк болчудай, жакшы адамдардан болгула, ата-энеңерди кубаткыдай болгула. Бириң теңи кудаларды кубатсаңар, бириң тилектерге кайнырсаңар болот. Эл көрүнүктүү, элди сүймөнчүлүгүндө казакай жакшы адамдардан болушу жаратканыбыз келет. Дагы амин. Сүйүүгө биз жолуктук, күттүргөн экөөбүздү сагындырган. Биз жолуктук, сүйүүгө биз жолуктук. Эңсеген сезимдерге биз жолуктук. Күгөйүмө мен жолуктук. Кандай сонун сезимдер, кандай сонун айылдагы тойлор, Мына Ислам мырза, чечкиндүүлүгүңүзгө дайыр жолу ыраазыбыз. Чындыгында той өтө жогорку деңгээлде өтүптүр. Бир катуураак кол чаап коелучу келиңиздер. Эң нээси айылда ата-эненин батасын алып келгениңиз бул чоң ийгиликтердин бири деп эсептейм да. Жети миллион кыргыздан 2 жаш бири-бирин издеп табышты. Актала менен Токтогулдун ортосуна алтындан көпүрө салышты. Бүгүн ушул 2 жаштын туугандары, апалары бар экен, анан түгөй да болуп алышты. Анда кол чабуулар менен Акталадан келген куда-кудагыйларды жана Токтогулдан келген куда-кудагыйлар тосо алабыз. Кеттик. Той кут болсун. Жол арбыты балыстан тойго келгиле, шарпылдаган суулардан кечип өткүлө. Кунандарды чабышып, жорболорду салышып, мелтиреген талаада байгелерди талашып. Тойго келгиле, көңүл ачып, ырдап бергиле, көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Бактыңыздар тоодой болсун. Бакыт каалайм сиздерге. Рыскелди мырзага жандуу музыка үчүн кол чаап коелу, келиңиздер. Жана биз чыгарылышты алдыга карай улайбыз, анткени бүгүн бизде той. Бул жака келген куда-кудагыйлардан сөз баштайлы. Келиңиздер, 2 жаш ордуктарын орун алып бериңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, анда биз дароо эле сөз кезегин ушул исламдын ата-энеси жолдун алыстыгына байланыштуу, убакыттын тардыгына байланыштуу келе алган жок. Бүгүн ошол ата журт тараптан келип отурган Ислам мырзанын тайкеси Жолдош мырзага сөз кезегин берсем. Той кут болсун, келин кут болсун. Маанайыңыздар кандай? Ислам жөнүндө айта кетсем, бул менин жээним, бирок бул менин өзүм бир тууган инимдей эле. Бул баягы кичинекейинен өткөн берүүдө да өзү айтып өтпөдүбү? Кичинекейинен биздин колдо өскөн, анан кийин бир убакта ошо биз баягы көчүп кеткенге туура келип, анан башка айылга көчүп кеткенбиз да. Ошол убакта апам кайра коем өзүнүн ата-энесине барсын деп эле мындай жакшы тилек менен эле кайра берген да. Ал өзү биздин үйдө эле чоңоюп жүргөн, анан ошо окуганга чейин. Анан бардыгыбыз тең жакшы көрөбүз исламды.
кыргыз айтып коет эмеспи, жээн эл болбойт деп. Жээн эл болот эле жакшылап, мындай жакшы мамиле кылсаң, жакшы сүйлөсөң, ал макал кандай десем, туура эмес эле сезилип кетет да кээдечи. Жээн эл болот эгерде Тайке бай болсо деп коет да. Балким сиз байдырсыз, ошон үчүн. Анан ошол Ислам, Назира, ошо кармашкан колуңар бекем болсун, силерге тунук сүйүү каалайм, бактылуу болгула. Бул турмушта деген эми өйдө ылдый болот, турмуштун ысыгы болот, суугу болот. Ошого эгер силер бирдей ысыгына күйүп, суугуна тоңсоңор, анда силер бактылуусуңар. Анан эң биринчи айта кетерим, ошо силерди багып өстүргөн ата-энеңерге жакшы мамиле кылып, ата-энеңерди сүйүп жашагыла. Анткени ата-энеден өткөн улук эч ким жок. Ошон үчүн бул сенин атаң, сенин апаң дебей, эки жака тең караган жаштардан болгула. Мен силерге бакыт гана каалайм. Бар болгула. Жана мен сөз кезегин дароо эле биздин кудагыйыбыздан баштагыбыз келип атат. Гүлайым кудагый апа, болбоңуз эми капа. Сиздин кызыңыз мына ушундай исламдай болгон жигиттин жанында. Азыркы убакта сиздерди миллиондогон көрүүчүлөр көрүп жаткан убагы. Исламдай күйөө балаңызга, балаңызга көңүлүңүз толдубу? Биздин кудагыйга катыраак кол чаап коелучу, келиңиздер. Саламатсыздар, жалпы баарыңарга салам. Кыргызстандын элдерине, биз жолугабыз долбоорунун передачанын көрүүчүлөрүнө, күтүүчүлөрүнө баарыңарга салам. Ошо менен бирге Канат мырза, сизге рахмат, сизге салам. Куда токтогулдан келген кудам, кушпоңуздар бек болсун. Ой, келин тоюңуздар бек болсун. Ислам менен Назира эми ушу долбоордон табышып калыптыр. Кармашкан колдору ажырабасын, бактылуу болсун, ден соолукта болсун, самыйлаган. Булардын жүзүнөн жылмаюу эч убакта кетпесин. Ошо жылмайып турсалар бизге ошо эң жакшы пайда, эң жакшы бакыты. Ушулардын күлүп турганын көрсөк биз бактылуубуз. Дайыма жакшылыкта болсун, дайыма ушундай тойлор көп боло берсин. 2 жашка бактылуу болуп, ошо кармашкан колдору эч убакта ажырабасын. Алыста жүргөн кудаларыма да салам айтам. Ушуларды эки жагыбызды токтогул менен биздин токмоктой эки жакты тең караган жакшы жаштардан болсун. Сизге суроо бергим келип атат. Эми Назира мурда эфирлерде айтып кеттиле, эжем чет жакта жүрөт, келгенден турмушка чыгам, ага чейин чыкпайм депчи. Дароо Назиранын чечимине сизде кандай реакция болду биринчи укканда турмушка чыккан атам? Негизи ушул убакка чейин исламды сиздер жактырчу деп укчук, жакшы бала экен деп айтчу экен да, айтчу экен сиздер Назирага. Анан дароо ушу турмушка чыгам дегенде сиздерде кандай реакциялар болду? Каршылыктар канчалык деңгээлде күчтүү болду? Эми 2 жаш табышып атса биз каршы болбойбуз да. Эжекеси жактан калоосун айтып атат, буюрса жакшылыктын эрте кечи болбойт. Биз баарыбыз макулбуз. Ислам молодец. Ай, мына кайненесиң колдосу эң сонуңу Ислам азаматсың дейт. Кол чаап коелучу, чындыгында азамат Ислам. Мен бул жактан апакебизге сөз бергим келип атат. Апа, куш келипсиз. Келиңиз. Сиз да ошондо Исламдын атасынын эжеси, Атыр апа, куш келипсиз. Эми Ислам өзү мындай болгон жерден уругунан жаралганда илгери тиги эме болуп турган даткалардын уругунан болот. Анан балабыз деле жакшы, экөөнө ынтымакчылык, ден соолук, кармашкан колдору бекем болсун, качан болсо жакшылыктардын үстүндө жүрсүн, ынтымак болсо баары болот. Бала чакалы болсун, аман эсен жүрүшсүн, тияктан ата-эне Назиранын ата-энесин сыйлаган, бияктан бизди сыйлаган жаштардан болсун. Ден соолукта болсун, ошол асманы ачык ден соолукта. Батаңызды берип коесуңуз. Жакшылыктын эле үстүндө жүрө берсин, Амин. Жана кудалар тараптан, кудагыйлар тараптан келген эжекелерибизден баштагым келип атат. Келиңиздер, өзүңүздөрдү тааныштырып кетсеңиздер. Мен Назиранын тайжеси болом, бир тууган.
Атым Төрайым. Бүгін майрам болуп атат, той болуп атат. Тойубуз кут болсун. Кудалыгыбыз кут болсун. Алган келиниңер кут болсун. Ыймандуу, ырыс кешиктүү, жакшы келиндерден болсун. Кудайдын улуу күнүндө үйлөнүп атасыңар балдар. Орозо, Рамазан маалында. Ыйманыңар ыйык болсун, билимиңер бийик болсун, кармашка колуңар бийик болсун. Назира алтыным, барган жериңде, барган үйүңдө үй бүлөнү бактылуу болгон келин болуп айланып кетейин. Эне ыйлап атасың. Барган жериңе назик келин бол. Ислам алтыным, сен бизге ыйман дурус кешиктүү күйөө ала бол. Элпек күйөө ала бол, бизге ушундай күйөө ала керек. Ошо кудалыгыбыз кут болсун. Биз жолуктук долбоорунда Назира биринчи кадам таштап ушул жактан өз бактымды табам дегенде сиздерде канчалык деңгээлде ишенич болду? Ишендиңиздерби ушул нерсеге? Чын эле турмушка чыгып кетет деп? Ишендик, бугуздан көп нерсени күтсө болот. Колдодуңуздарбы негизи? Колдодук, бирок бугузду биз ойлогонбуз да 16 экен депчи. Көрсө жашы келип калыптыр, туура эле кылыпсың кызым. Эжекебиз аябай тың көрүнөт. Өзүңүздү тааныштырып кетиңиз. Ар бир тойдо бир жеңелер болот го, тың. Эжеси окшойсуз, Чолпон эже. Саламатсыздарбы балдар, кыздар. Мен Назиранын эжекеси болом, атым Калбиби. Калбиби эжеке, кол чаап коелу анда келиңиз. Не демекчимин? Эң биринчиден биз жолуктук передачасына сиздерге чоң салам жолдойм. Экинчиден Канат мырза, куш боңуз бек болсун. Чоң рахмат. Үчүнчүдөн Ислам менен Назиранын куш боосу бекем болсун, ден соолуктары чың болсун. Ушундай дүйнө жүзү көрүп аткандан кийин өмүр бою кол кармашкан, ушул жактан үйлөнүштү эле, ушул жактан табыштуу эле деген биякты да уят кылбаган, бизди да уят кылбаган жакшы жаштардан болсун. Келиниңиз кут болсун. Эки куда 1000 жылдык кудалардан болсун. Тияктан аман эсен болушсун, кудаларга салам айтыңыз, Кудайга салам айтыңыз. Эмне дейбиз эми? Күйөө алабыз, өзүбүзгө кут болсун. Келиниңиз сизге кут болсун. Таш түшкөн жери оор дейт Назира. Жакшы келин бол. Сен жакшы келин болуп, Ислам бизге жакшы күйөө алып алып, өкүңөр жаркылдап, жайнап, күлүп жайнап келип кетип турсаңар, бизге андан ашык бакыт жокко деп ойлойм. Канат мырза, кандай дейсиз? Албетте. Мен сизге 100% толук кошулам да. Анан дагы мынакей Назиранын ушундай биз жолуктукка келип атат дегенинен мен анча деле маани берген эмес элем. Эми он турмушка чыкса, кыздардын баары бияка келебиз деп эме кылып очередке туруп атышат. Бизде мына бойдок жигиттердин баары бул жакта. Анан ушу кыздар, балдар, силер дагы Назира менен Исламдай болуп, ушул жерден түгөйлөрүңөрдү таап, силерди да телевизордон, телевидениядан көрүп, силер да бактылуу, таалайлуу жаштардан болгула. Ата-энебиз аман болсун, эми экөөңөр тапкан ата-энеңер аман болсун. Ата-эне жок болсо биз каяктан биякта болот элек. Баарыбыздын ата-энебиз аман болсун, элибиз, жерибиз тынч болсун. Биз жолуктук долбоорун сырттан көбүнчө айтып берчү, бул жөн эле хайп, шоу кылып беришет, үйлөнгөндөрүн эле ишенбейт. Сиздерде кандай болду эми бүгүн келип мындай? Мен муну жизнь көргөн эле эмесмин, бир күн эле TikToкту карасам, мен Назира Ислам деп чыгып калыптыр. Аме окуй бул каяктан жүрөт деп анан көрүп баштасам, сонун келатчу эле бир кезден кийин жана кичине урушуп кетишти. Түшүнбөстүктөр болуп кетти. Анан бир күн эле түнгү саат 4-тө чалат, Назира кетип калды. Төө ашыга чейин кууп барып кайра келбедим. Барбай калдым, Токтогулду көрбөй калдым. Эң несі бұл реалити шоу екеніне ишендиңизби? Ооба, ишенмектүү, тиякта 3 кыз 4 кыз очередте турат деп атпайбы, алып келем эмкиде. Кол чаап коелу, эң сонун Калбатбек болду. Ата журт тараптан да эжекелерибиз келиптир. Келиңиздер, каалоо тилектериңиздерди айтып. Саламатсызбы, Канат мырза, саламатсызбы? Саламатсыңарбы катышуучулар? 2 жашка бакыт каалайм. Бактылуу болушсон,
ден соолукта болушсун. Дайыма жакшылыктардын үстүндө жүрө берсин. Өзүңүздөрдү тааныштыра кетсеңиздер. Менин атым Айнура Жеңеси болом, исламдан. Жеңеси ошондо абысын экенсиз Найзиранын, Кандай мындай тосуп алып болду абысынга болгон урматсы? Бизде Кыргызда салт бар го, абысындар менен абысындар мындай дегендечи, мындай. Сиздер азырынча жакшы эле. Качан башталат? Кайсыл айда? Бул нерсенин баары. Эңиз колдоо көргөзүп атасыздарбы Назирага? Ооба, көрсөтөбүз. Жана биз видеодон карап турсак, борсокту өзү бышырды же сиздер бышырдыңыздарбы? Өзү бышырды, борсокту азырынча жакшы. Кол чаап коелу. Эжеке келиңиз. Же сиз туруп турайын деп эле келдиңизби? Отуруп турайын деп эле. Саламатсызбы? Назира Ислам, экөөңүн кармашкан колуңар бекен болсун. Ушул дүйнөдө эң деген адамдардан болгула, эң деген үй бүлөлөрдөн болгула. Ойлогон ой максаттарыңарга жеткиле. Баары жакшы болсун. Кудайлар келин кут болсун. Тайже күйөө бала кут болсун. Буюрса сиздерде түгөлөрүңөрдү таап ушундай экранга чыгып той бергиле. Той берсин. Бияктан Канатбай экебиз. Баары жакшы болсун. Буюрса сиздер менен чоң тойдо да Токтогулда көрүшөт экенбиз. Ал деле май айы экен. Мен да май айы чоң тоюм болот. Негизи аябай жыргап атабыз эми. Биз жолу кут болборундалар кайра той берип эле. Биринчи айылга той берип, анан бул жака той берип. Албетте биз Ислам менен Найзиранын тоюна МТС телеканалы менен биргеликте өтө жакшы даярдандык. Төрдө турган көшөгөлөрдү, жер төшөктөрдү, сандыктарды көрүп атсаңыздар, ал эми биз дагы бүгүн келген кудаларга жана катышуучуларга өзүбүздүн урмат сыйыбызды көргөзүп, Кыргызстандагы эң мыкты кыргыз этно фуршети, кыргыз этно фуршетин биз бул жака жалдап отурабыз. Бул жакта көрдүңүздөр да, Найзира кыз узатуу деп жазылып турат. Эгерде сиздердин үйүңүздөрдө кандайдыр бир жакшылыктар болсо, тойлор болсо, маарекелер болсо, магазиндердин ачылыштары болсо, анда Гүл Азык этно фуршети ушундай кыргыздын даамдуу тамактары менен сиздерди тосуп алат. Ушул номерлерге байланышыңыздар. Биздин каада салт боюнча көшөгөдө өзүнүн жолдошунан башка эркек киргенге болбойт. Ошондуктан эжеке келиңиз, көшөгөнү ачып 2 жаш чыгарып коесуз бул жактан, Кол чаап турабыз, Кана көшөгөдөн дароо чыгып, жүгүнүп келиңиздер, жүгүнүп коюңуздар. Жүгүнгүлө. Хоп. Бул жакта мына. Апа өзүңүздүн балаңызга мына ушул калпакты кийгизип, жана апамда кур келбестен бүгүн Ислам мырзага современный бир сонун костюмдун үстүнө кийгенге сонун кийимдердин бирин алып келиптир. Кол чаап коелу мына. Жашым 23 жашта. Кастингге келген себеби бул чындап эле мен да ушу өзүмдүн бактымды табайын деп келгем. Мен тээ турган жолдошумду мындай чечкилимдүү болсо дейм, өзүнө ишеничтүү, ар кандай кыйынчылыктар болот, ошону алып кете турган, мага эмне десем, поддержка бере турган адамды издейм да.
Sen bir бакча, мөмөлөрүң келишкен. Мен жүргүнчү, ооз тийген жемиштен. Сүйүү деген сүйүү эмес эринден, сүйүү деген от чачы ушул жүрөктөн. Сүйүүгө биз жолуктук, эңсеген сезимдерге биз жолуктук. Биз жолуктук, сүйүүгө биз жолуктук, күттүргөн экөөбүздү сагындырган. Биз жолуктук, сүйүүгө Биз жолуктук долбоору себеп болуп, табыштырды жараткан сени мага. Ар убак мени колдоп бирге болуп, жаныма күч бересиң өзүң гана. Айтыңыз. Жылмайып жүрүшүмө өзүң себеп. Сүйүңдөн тартуулачы мага белек. Кээ бирлер айтат хайп үчүн жүрүшөт деп. А мен чындыгында сени менен өз бактымды кургум келет. Өгөйүмө мен жолуктум. Биздин катышуучулар дагы жана ошондой эле кудагыйлар дагы даяр болуп калыптыр. Эми ушунча тургандан кийин отуруп эле коелу. Бүгүн бизди куттуктап келген эстрада ырчылары жана үй бүлөлүк блогерлер десек болот. Самат Муратбекович жана Жика Садыр кызын кол чабуулар менен тосуп алалы. Бакчада балдар ойногон, жадырап жайдын кечелер. Колумдан кармап мен койсом, атама айтам дечелем. Кыз жигит, канча эле тагдашабыз кыз жигит. Кайра эле жарашабыз кыз жигит. Бир келген өмүр жолдо кыз жигит. Биз бирге баратабыз. Аялуу сезим өчүрөт, айталы биз дак билек. Адашып калбай жашоодо, табышса экен бош жүрөк. Кыз жигит, канча эле тагдашабыз кыз жигит. Кайра эле жарашабыз кыз жигит. Бир келген өмүр жолдо кыз жигит. Биз бирге баратабыз.
болчу болсун. Биз сиздер менен азырынча коштошуп коебуз. Ал эми ушундай жакшы маанайда эле биздин дагы бир ырчы мырзабыз бар. Мунарбек мырзанын жагасың, парасың деген ырын сиздер үчүн болсун. Кеттик анда. Ашып кетти 3 айдан, ашыктыгым уктатпай, болуп жүрөм бушайман. Ашыктыгым уктатпай, болуп жүрөм бушайман. Жагасыңда жагасың, уялыңкы карашың, жандап бассам жарашып, өзүң мага парасың. Жагасыңда жагасың, уялыңкы карашың, жандап бассам жарашып, өзүң мага парасың. Кой дегенде жүрөгүм көнбөй атса не дейин, ачык айтып жашырбай, ары же бери чечейин. Кой дегенде жүрөгүм көнбөй атса не дейин, жагасыңда жагасың, уялыңкы карашың, жандап бассам жарашып, өзүң мага парасың. Жагасыңда жагасың, уялыңкы карашың, жандап бассам жарашып, өзүң мага парасың. Жандап бассаң жанашып, өзүң мага парасың деп Мунарбек мырза 1-чи сезондон бери отуруп, өзүн дагы деле парасын таба албай жатат. Өзүнчө талапкер күтөбүз Мунарбек мырзага. Балким сиз ойлошуңуз мүмкүн. Биз жолуктук долбоору бул эч кандай реалити шоу эмес, бул жакта баш кошкондорго мен ишенбейм дешиңиз мүмкүн. Бирок бунун бардыгына биз жакта катышуучулар жана ушундай эле ата-энелер баардыгы күбө болуп жаткандыктан биз бүгүн өтө толкунданып жаткан убагыбыз. 2-чи сезондун бүгүнкү чыгарылышында биз өзгөчө маанай менен, той менен бүгүнкү чыгарылышты баштап алдык. Эгерде сиз дагы өзүңүздүн бактыңызды тапкыңыз келсе, мына дал ушул катышуучулардай болуп биз жолуктук долбооруна келсеңиз болот. Анткени Ислам менен Назиранын келгенине 2 айдын жүзү болду, бирок Ислам дагы жакшы ниетте келгенге, Назира да жакшы ниетте келгенге биз жолуктук долбоору аркылуу таанышып, баш кошуп, бүгүнкү биз жолуктук долбоорунун ардактуу коноктору болуп отурган убагы. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, келиңиздер. Биз жолуктук долбоору НТС телеканалы менен биргеликте биз сиздер үчүн атайын ушул студияны даярдап, сиздер үчүн биз убактыбызды кетирип, сиздер бактыңыздарды табыш үчүн биз күнү түнү талыкпастан иштеп келебиз. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен.
Ушундай жакшы маанайда дагы кайрадан бүгүнкү чыгарылышты алдыга карай улап, Ислам мырза бүгүн мына ак калпагын алып, өзүнүн мына досторун алып, бул жака букеттерин алып келди. Исламды кол чалуулар менен тосуп алып келиңиздер, Гүлайым апага, мына биринчи Атыр апага өзүнүн букетин сундады, кол чалып коюңуздар. Жана ошондой эле Гүлайым апа, мына өзүңүздүн балаңызды бир өп коюңуз, кучактап. Ал эми биз албетте сөзсүз түрдө кыз затуу, үйлөнүү, той экөө бир болуп жаткандыктан бүгүнкү тойдун этегинде кыз затуу салты менен узатабыз Назираны. Сиз азырынча бизге күйөө аласыз. Анан биздин ырчы мырзалар айткандай, сиз өзүңүз тигил жактан басып келесиз. Азыр эфирден четтеп турсаңыз болот. Дал ушул жерден сиздер бизди көрүп атсаңыздар, дароо мындай жакшы сөзүңүздөрдү аябастан, эми болушунча жакшы сөз менен ушу 2 жашка кабыл тилек айтып толтуруңуздар. Анткени жакшы сөз жылаанды да ийинен чыгарат дейт. Физиологдук долбоору анда бүгүн бизди куттуктап келген Самат Муратбекович, Жика Садыр кызын үлгүлүү үй бүлөлөрдү өзгөчө кол чалуулар менен кайрадан тосуп алалы. Кыз затуу аземин биз сиздердин колуңуздарга тапшыралы. Колуңуздар үзүлбөсүн, никеңиздер түбөлүктүү болсун. Жараткан Аллам сиздерге берилген жакшы каалоо тилек, бата тилектердин баардыгын кабыл кылсын. Ал эми бүгүнкү студияда келген жалпы жаштар бардыгыңыздар өзүңүздөрдүн жарымыңыздарды табыңыздар. Сиздер дагы ушул жерден ата-энелерди биргеликте кудагыйларды чогулуп, мына ушул жерден далай тойлорду өткөзүңүздөр. Ал эми кудалар сиздерге ак жолтой келин болсун. Ал эми биздин ул сиздерге күйөө бала эмес, уул болуп берсин. Келиңиздер, аны эмесе кызым мени аттуу чыгарма менен кызыбызды узатып коюуга уруксат этиңиздер. Кызым менен кызгалдагым, назик сулуу сырдашарым, аярым сен, аялым сен, жан кызым менин. Бактылуу бол кызым менин, бактың берсин жаратканым, очоготуң ал олонсун, түбөлүк болсун. Жан кызым ай күнгө теңейм, бал ширин бакытты тилейм, өмүрдүн таткыла балын, өчпөй жансың сүйүшамын. Жан кызым ай күнгө теңейм, бал ширин бакытты тилейм, өмүрдүн таткыла балын, өчпөй жансың сүйүшамын. Көлөкөмдө ойноч эле, суу тийгизбей коргоч эле, күндөр өтүп бойго жеттиң, алыса убак. Жүрөктөн чыккан чечим бийик, жар болдуң сен көнөк кийип, жаратканга тилек кылып, багыңды сурайм кызым мен. Жан кызым ай күнгө теңейм, бал ширин бакытты тилейм, өмүрдүн таткыла балын, өчпөй жансың сүйүшамын. Ай кызым эрмегим менин, Эсимде эркелегеним, өткөрүп өмүрдү кызык, бактылуу бол кызым менин. жан кызым ай күнгө теңейм, бал ширин бакытты тилейм, өмүрдүн таткыла балын, өчпөй жансың сүйүшамын. Ай кызым эрмегим менин, Эсимде эркелегеним, өткөрүп өмүрдү кызык, бактылуу бол кызым менин. Бүгүн биз өтө толкунданып турган убагыбыз, жалпы көрүүчүлөр.
Анткени экинчи сезондун катышуучуларынын Ислам менен Назира бүгүн биринчилерден болуп той жасашты, үйлөнүштү. Бирок биз ушу менен эле жумушубузду токтотуп койбостон биз чыгарылыштарды алдыга карай улайбыз. Анткени бизде дагы чоң жумуштар бар. Биздин катышуучу кыздар да бүгүн Назираны көрүп ушул сыяктуу ушул биз жолуктук долбоордун залынан мындай кыз узатып болуп кетсем деген жакшы ниет кылдыңыздар окшойт. Ошол ниеттериңиздерге жетиңиздер. Ушуларды турмушка берип, ушуларды үйлөндүргөн сайын биз жолуктук долбоору НТС телеканалы менен биргеликте жана Анжелика Кайратовна менен биргеликте өзүнүн жумушун активдүү улантып келет. Сиздер менен болгон Канат Шабданбеков болду. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Элибизде тынчтык болсун. Ар дайым үйлөнүү тойлордон, жакшылыктардан жолугуп жүрө берели. Той кут болсун дагы.